İbrahim. Sen mi ne çocuğudasın ne? İbrahim. Ugatam hükümdarım. Şayroda dejur çalların çayın verdin mi? Hiç kimsin kaltırgan jokpuz. Azamatsınlar. Bizdin жаңы жылдык konsept kaçan bolmay oldu? 1 yanvardan 5 yanvarga çeyin Oş Ulutluk Drama Teatrında bolat hükümdarım. Manas şaharındaçı? Manas şaharında 6 yanvarda Barpı Teatrında ötmey oldu hükümdarım. Andan keyinçe? Kalganın Sümbül Ağa biletti. Sümbül Ağa? Çakırdınız mı paşam? Bizdin 6 yanvarda keyinki konsertte İbrahim Paşa bilbeyt eken go. 8-9 yanvar Bişkek şaharında filarmoniyada oldu hükümdarım. Anı kim ayttı? Hürrem Sultan ayım ayttı. Hürrem aytkan bolsa 8-9'u filarmoniyada olatken anda. Так, Булбакаус, разрешите, gel. Я сегодня 5-я. Поздравляю, благодарю. Altın tops bu. Gel, mırtık. Hani hayır, gel oğlum. Üç mırtık. 8. Adıma 8. Саламатсыздарбы, урматтуу күлкү көрмандары, сатира, юмор сүйүүчүлөр. Бүгүн ушул Рахман Разыков досубуздун жаркын элесине арналган фестиваль болгон атат. Эми бул фестиваль мен башында эле бир айтып коюшум керек. Мындай фестивалдарды өзү Маданият министри өткөрүш керек эле да. Маданият министри ушул 34 жыл болсо эгемендүүлүккө бир да жолу мындай конкурс өткөргөн жок. Мүмкүн фестивалдарды өткөргөндүр, эстрада ырчылар боюнча, башкалар боюнча, манасчылар боюнча, төкмөлөр боюнча, а вот куудулдар боюнча бир дагы неме өтө элек. Так, биринчиден фестиваль өткөргөн жок, конкурс өткөргөн жок. Экинчиден билим берүү тармагы жок болуп атат бул неме боюнча, сатира юмор боюнча. Үчүнчүдөн театр жок. Театр эстрада, театр сатира юмора жок Кыргызстанда. Ассаламу алейкум жалпы күлкү көрмандар. Бүгүн мынакей биздин агайыбыз кыргыз элинин сүйүктүү куудулуу акыны, сөз баккан чебер адамы Рахман агайыбыздын урматына, Рахман агайыбыздын атына деп ошо кийинки келаткан куудулдарды конкурс өтүп атат, башталган атат азыр буюрса. Рахман агай өзү негиз ушул эң уюштуруучулук жагынан эң күчтүү адам болгон, баардык нерсенин баарын өзү уюштуруп кеткен. Жашоошунда экен, эми азыр арабызда отуруп, өзү тарбиялаган балдарга өзү ушул калыс болуп отурса абдан жакшы болмок. Бүгүн эми кечээ күнү деги эле биз бул жашоого конок экенбиз, убактыбыз өтүп кетсе жомок экенбиз дегендей. Мына бүгүн эми калган кесиптештери, улуу муундагы ошол агайыбыздын аркасынан келаткандары келип бүгүн калыс болгон атабыз. Рахман агай ушул бүгүнкү катышып аткан куудул жигиттердин, кыздардын 80% десем жаңылышпайм, баарын агай өзү тарбиялап чоңойткон. Бүгүн эми ошол өнөрлөрүнүн жыйынтыктарын элдер көрүп эле жүрүшөт, бирок бүгүн биз жыйынтыктап өзүбүздүн дагы калыстыгыбызды көрсөтүп коелу. Бул конкурс болуп турганы жакшы, себеби дегенде деги эле адам өзү бул жашоодо атаандашып жашаган жакшы болот. Жакшы жагынан атаандашалы бири-бирибизге. Ошон үчүн балдарга ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү бүгүн кыргыз сатирасында аябай чоң орду бар Рахман Разыков 70 жылдык юбилейине арналган ушул куудулдардын чоң сынагы өтүп жатат. Ошо Рахман Разыковдун 70 жылдык урматына бул жерге бүгүн 16 тандалган куудулдар катышмакчы.
Hem ошол жерге келип мынакей биздин сатира сүйүүчүлөр келип катышып аябай маанайын жазып кетишет. Жюрилердин составында да айтып кете турган болсом, мынакей Аксакал Жамбыл Камчиев өзүңүздөргө белгилүү болгон. Андан кийин Борончу Кудайбергенов, жана ошондой эле режиссер, көптөгөн чыгармалардын автору Рыспек Жабиров келип олтурат. Анан ошондой эле мен Рахман Разыковдун бир тууган энеси Капар Разыков жюринин составында болмокчумун. Эмесе бардыгыңарга ушул приятный смотр, жакшы көрүү каалайбыз, жакшы маанай каалайбыз. Бүгүн мына Рахман агайдын 70 жылдык юбилейине карата балдары бир чоң конкурс өткөзүп атат, кудулдар конкурсу. Ордунан да бир козгол болсо керек. Экөөбүз рахмат ошо балдардын ушундай эстеп, ошонун атын өчүрбөй, ушундай бир конкурс өткөзүп атканына. Жерде эми көбүнө эле өзүнүн шакирттери, окуучулары катышып атат. Мына ошол окуучуларына дагы ийгилик. Конкурста эми албетте бирөө утат, бирөө утулат. Албетте ар ким өз жөнүндө жакшы ойдо болот, чыгармасы жөнүндө жакшы ойдо болот. Буюрса эми бүгүн ошо калыстарга мисап берсин деп жакшы бир конкурс өткөзүп алсак деп тилейм. Ийгилик силерге дагы. Ассалому алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн Кудайым буйруса Бишкек шаарында спорт сарайында атамдын 70 жылдык жаркын элесине арналган кудулдар сынар болуп атат. Тагыраак айтканда юбилей концерти болуп атат. Бул концерт Ошто дагы болуп өткөн 2 ай мурун. Ал эми Бишкекте дагы ушул кудулдар конкурсун өткөрөлү деп ниет кылган элек. Бүгүн ошол ниетибизге жетип отурабыз. Жалпы катышуучуларга ийгилик каалаймын. Негизи жеңгенди да билиш керек, жеңилгенди да билиш керек дегендей эле. Жеңгени алдыга дагы күч алсын дегендей, сатираларды ойлоп тапсын дегендей, жеңилгендер ошолорду ээрчип, дагы да болсо мындай чыйыр алсын деген максатты айткым келет. Жана ошондой эле ушул концертке келген жалпы көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир нерсени айтып кетейин, ыраазычылык катары айтайын ушул нерсени. Биздин концертке демөөрчү болгон Ош шаарындагы концертибиздин башкы демөөрчүсү Санжар Досма жана ошондой эле Бишкектеги концертибиздин башкы демөөрчүсү Курсант иниме терең ыраазычылык билдирем. Дагы демөөрчүлөр бизге чыга берсе, бул концертти дагы кыла беребиз. Анан эмен бул жерде канча орун бар, анан эмне сыйлыкты кыдырып биринчи орунга эми гран-при эмне? Негизи гран-при Ош шаарында машина болгон. Ал эми бул жакта дагы машина. Сыр болбосо кандай машина? Мерседес. Ал бул жакта бар? Бул жакта жок, эмеде турат. Бул концерттен кийин Куран окута турган жер бар. Концерттен чыгып ошол жерге барабыз, ошол жерде турат. Тапшырабыз. Ошол жактан тапшырабыз. Балды айтып коюн, көпчүлүк конкурсанттар билбей атат кандай болот деп, ошол жөнүндө маалымат. 5тен 10га чейин гана бал берилет. 5тен 10га чейин гана бал берилет. Жакшы кенде оларга. 5 койдуң болсо дейт да. Давай. Soyuz kişine kayıp kılayla çıkartırsınız. Siz de kol çarpıp kayıp kılınızlar şimdi. Assalamu alaikum. Özgölörden özgöçö, başkalardan başkaça münözü var. Tez içinde, tez tanınıp, tez yazılgan Kırgız elinin urpakları bugünkü geçige hoş geldiniz. İbrahim, sen mine çocuğudasın ne? İbrahim. Ugatam hükümdarım. Şayroda dejur çalların çayın berdiңер mi? Hiç kimsin kaltırgan jokpuz. Azamatsыңар. Биздин жаңы жылдык концерт качан болмой болду? 1 yanvardan 5 yanvarga чейин Ош улуттук драма театрында болот hükümdarım.
Manas şahrındачы? Manas şahrında 6 yanvarda Barpı teatrında ötmey oldu hükümdarım. Andan keyinçe? Kalganın Sümbül Ağa biletti. Sümbül Ağa? Çakırdınız mı paşam? Bizdin 6 yanvarda keyinki konsertni İbrahim Paşa bilbeyt eken go. 8-9 yanvar Bişkek şehrinde filarmoniyada oldu hükümdarım. Anı kim aytты? Hürrem Sultan Ayım aytты. Hürrem aytkan bolsa 8-9'u filarmoniyada bolat eken anda. Assalamu alaikum hurmatly бүгүнкү ушул Рахман Разыков атамдын 70 жылдык юбилейине арналган коодолдар сынагына келген кадырлуу сыйлуу коноктор, кош келипсиздер деп сиздердин кол чабыңыздар менен концертибизди ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз элине өзгөчө кызмат кылган, небирдеген сонун таланттардын көзүн ачып, тарбиялап өстүргөн, кыргыз сатирасында өзүнүн опол тоолой орду бар, бир эле сатирик кодул эле эмес, акын, тамсил жазган өзгөчө талант агайыбыз бүгүн көзү тиир болгондо 70ке чыкмак экен. Бұл өмірді барлығы эле келип кетчү конок экенбиз. Анын агайыбыздын как раз 2 күндөн 70ке чыкмак экен, 12 май туулган күнү эле. Ошого ылайыктап ушундай уюштуруп атабыз. Ал эми бүгүнкү концерттин негизинен Кайныбек менен Тынар Курбаналиев агабыз алып барыш керек эле, реклама боюнча. Анан биз баягы Рахман агайыбыздын эң алдыңкы шакирттеринен болгондугуна байланыштуу Тынар агабызды жюрилердин катарына отургузуп ушул жакта отургузалы деп чечтик дагы. Тынар экен местосы мага бошоп калып, анан мен турам Кайныбектин жанында. Туура, Союзбек. Кол чапаңыздар Соке. Соке досум бүгүнкү концертте конкурсант болуп катышпайт, алып баруучу болуп катышат. Ал эми Союз айтып кеткендей эле бүгүнкү ушул концерт атамдын 70 жылдык юбилейине арналып уюштурулуп атат. Буга чейин Ош шаарында февраль айында болуп өткөн бул концерт 4 күн Ош шаарында болуп, ошол жерде конкурс болуп, жеңүүчүлөрдү келген көрүүчүлөр аныктап берген. Мындай бюллетень сыяктуу ар бир конкурсант алдына петичка коюп, аныктаган. Ал жерде ким жеңди? Ал жерде баягы местныйлыгын кылып, Талант Гуламов деген жигитибиз гран-принин жеңүүчүсү болгон. Ошентип Талант Гуламов Ошто гран-принин ээси болуп, супер модулмун деп азыр жүрөт. Төлөйкөндүктөр барбы? Оштон төлөйкөндүктөр. Оштуктар. Ошто төлөйкөн барбы дегенде бакырып аткан, жакта төлөйкөн жок. Ал эми бүгүн Калыстар тобу ушул кодол жигиттерге баа берет, өзүнүн баасын берет дегенде, негизи ал жакта эми оштук тургандар көп болгон үчүн Талант Гуламовго көбүрөөк голос берилип жеңип калды. Эми бүгүн Союз мындай болуп атат да досум. 2200 места бул жер. Бүгүн ушул кодулдардын каймашын көрөлү деп Кыргызстандын 7 областынан келип отурушат. Мисалы үчүн мына оштук туугандар барбы? Ош айда дагы бар. Баткендик туугандар барбы? Баткендик туугандар Тынар акам айтмакчы, ар бири баатыр да буларчы. Жалал-Абадтык туугандар барбы? Силерге тазим этип коелу, силер аз болуп кеттиңер. Мен Союз ушу Жалал-Абадтык туугандардын мурда эле болуп кетерин билип Жалал-Абадка түшкөнмүн да. Булар болуп кетип, кайра болуп кетип турат да. Жалал-Абадтыктар көп экен, билдиңби? Билдим, 137 миллион экен булар. 137 миллион? Кыргызстандан көп экен булар. Булар өзүнчө бир мамлекет экен да досум. Кирип чыккан 2 миллион калыптыр эле. Ошого булар калды экен анда. Бул жерде таластык туугандар барбы? Талас. Таласта 4-5 жетет. Капик ашалы. Бир эле ортого отурузбасаң жетишти, айлананын баарына жугузат. Нарындык туугандар.
Ой тобо. Насиятты колдоп келгендер бар экен, Ысык көлдү туугандар барбы? Бар экен. Бүгүн мына тең болот окшойт деп ойлоп атам. Чүйчү. Дейт коюп, чүй өзүң жака кетип калганбы? Чүйгө Жети област батып алып, булар башка жака кетип калды. Негизи мына кеч келгендерди бир аз абаксытып туруш үчүн бизди чыгып кичине сүйлөп атабыз. Каныбек алар жок, алар басып жүрө берет. Себеби бийик спорт сарайда. Бул спорт сарайдагыдай басыш керек. Мына ордунан туруп, берге, жайлоодогудай мына. Ой, кийинкире чакырабыздар. Мен могу Каныбек ушул концерттен бир нерсени ДРС'те мындай байкайм да, могу жерде отурат да элдерчи. Могу сол тараптагылар адамдын сол бетин көрөт экен. Оң жактагылар оң бетин көрөт экен. Ортодогулар нак бетин көрөт экен да. О, төбөдөгүлөр эмнени көрүп атасыңар? Төбөдөгүлөр эмнени көрүп атасыңар дейсиң да, биз төбөдөгүлөрдү да көрбөй атабыз го. Ал жакты көрүш да кыйын экен болсойбуз. Могулар базарлык кылып келет атасыңар. Азыр отуруп алсак. Булар эмеге күнүсү кетип походко кеткендер деген атат. Азыр жандар сен не заказ кылдың? Крашки дедиң беле? Сен крашки жеген дегенсиң, рахмет. Өзүң да жатасың. Ана уже Журканы менен кетип атат. Өзү бизде мындай дүйнөдө эки эл честный деп атпайбы? Бирөө немис, бирөө кыргыз экен. Немис айтылган убакытка келет экен. Кыргыз айтылган күнгө келет экен. 12 болуп кетелек деп барып коелу деп келип кетишет. Ошон үчүн оригиналдуубуз да. Келиңиздер эми, урматтуу туугандар, биз алдыңыздарга алгачкылардан болуп ошол бүгүнкү концерттин конкурсанттарын чакыралысойбуз. Анда эмесе улуулатып бүгүнкү концерттин конкурсанты Жапар Төрө акебизди кол чаап тосуп алабыз. Жапар Төрө. Таластан келген конкурсант, ошондой эле дагы да болсо Таластан келген конкурсантка сиздердин кол чагыңыздардын коштоосунда Назира Жетигенова эжекебизди куттуктайбыз. Ал эми кийинки конкурсант бул жигит эми өзгөчө образы менен элге таанылган, тагыраак айтканда, ушул атамын костюм менен таанылган да. Анан каймана аты Алкаш. Не болду? Рахмат. Алкашка ушунча кол чапсаңар, терезүү киши көрсөңөр эзилип каласыңар басылар. Кол чаап тосулабыз. Ильяс Иманалиев. Ильяс Иманалиевтин жардамчысы менин өкүл балам Ильяс Куртой. Канек, өкүл балаң экен айтпай эле чакырып берсең. Случайно ушу утуп кете турган болсо точно сенден көрүшөт. Экөө тең окшош десең, Так, кийинки конкурсантты кол чаап тосулабыз. Жоролор тобу келелеге. Жоролор тобу Алтынбек Ажалиев менен Эсенбек Кыдыршаевичтер да катышат. Просто азыр чыкпай. Ооба. Кийинки жигитти чакыралы. Бул жигит мындай өтө сонун жигит да. Кандай жигит? Мындай өтө көлөмдүү жигит. Анан чачы жок. Любой жерден көрүнөт. Мына балкондогулар сиздер да көрөсүздөр бул жигитти. Кол чаап тосулабыз. Бокке красавчик. Болсунбек саке. Рахмат. Эме, Болсунбек, сен жүгүнбө. Сен жүгүнсөң светке уруп тияктардан көз уялып атат. Просто жогору жактагыларга бокен башы чагылышпай атабы. Так, ай көрдүк, аман көрдүк деп отурат да десең.
Болсынбектің жардамчысы Баткендік жігіт Қожо Жакпаров. Қол шапалақ тосалаңыз. Орыс Қудыл. Эме туура эле айтсаң, орус мезде татар кудул деп эле айта бер анан. Анда эмесе сиздердин дагы бир кол чабыңыздардын коштоосунда Көлдүк жигит 5 айрыдай бир айрысы Насият Дыйканбаевди бул жака чакырабыз. Ал эми урматтагандар, Ош шаарында бул конкурс болуп өткөн. Ошол конкурста жеңген гран-принин ээси Супер Кудул Талант Гуламов. Ошто могу кудулдардын бардыгынын настроениясын түшүргөн ушул бала болчу. Ал эми кийинки конкурсантыбыз бул жигит дагы Таластан. Атамын өзгөчө шакирт жигити. Негизи атам кайсыл жерде той болбосун ушул жигитти алып барып тамадачылык милдетин кылдырат эле. Мындай өзгөчө стиль, кол чаап тосалабыз Нурхат Долдурбеков. Ал эми сиздердин дагы ушундай эле шаңдуу кол чабыңыздардын коштоосунда мыкты атанын уулу Элмурат Металеповду бул жака чакырып алалы. Кийинки чакыра турган жигит ошол конкурста 2-нчи орунду алган кол чаап тосалабыз Раматылык Дөөлөт Мадымаев Айшатамдын уулу Канат Мадымаев. Мунун аркасында да көзү бар окшойт, ачкысы биякта жүр. Кийинки акыркы конкурсант жигитибиз бул жигит Союз Памирден болот. Памирден, Памирдик кыргыз. Фамилиям жакшы жүрөт дегендерден да? Тажикстандык жигит. Бул Тажикстан. Тажикстандык жигит. Кол чаап тосалабыз Мирлан Авлежов. Аты эле кол чабыр эле кыргыз, тажик эмес. Ал эмесе алдыңыздарга Калыстар тобуну чакыралы. Кол чабуулардын коштоосунда Калыстар тобунун эң улуусу Айшатам, Раматылык Рахман Разыков атам менен чогуу аралаш кудулдар тобунда иштеп келген. Кол чаап тосалабыз Жамбыл Камчиев Айшатам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Келиңиздер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов агабызды бул жака чакырабыз. Айшатам кимге болуп атат деп түшүнбөй калды. Бир убакта кудулдар келе атат дегенде, күмөндөрлөр келиптир дегенде артта караш канча кудул тезип турат. Келиңиздер, Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Рахман Разыков агайыбыздын иниси Абдыгапар Разыков агабызды бул жака чакырабыз.
Аны эмесе кийинки калыстар тобунун мүчөсү Сакадай бою саралтын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Борончу Кудайбергенов агабызды чакырабыз. Борончу Кудайбергенов. Sizge Boronчу ака. Boronчу ака өзү айтчу эле мындай чакан кишиге чакан эле мамиле кылып атат. Ал эми дагы бир калыстар тобуну чакыра алдыңыздарга. Бул ушул атамын продюсери, режиссер, кол чабуулардын коштоосунда Ырысбек Жабиров. Келиңиздер, Рахман агайыбыздын окуучуларынын бешлик группасында иштеген, азыркы учурда кыргыз кудулдарынын арасында чоң агаларыбыздын катарына кошулуп калган Тынар Курбаналиев агабызды сахнага чакырабыз. Урматтуу күлкү күйөрмандары, бүгүн досубуз Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган фестивалды баштоого уруксат этиңиздер. Бүгүн ушул 12 бала, 12 кызыбыз, уул кызы, бир кыз бар экен, калганы 11 уулубуздун ушу таланттары ачылып, бүгүн элге дагы таанылып, бүгүн Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин далилдеп, демократиялык арал экендигибизди дагы бир жолу элге жеткизип, мыкты номерлерди көрсөтүшү, сатираларды сиздерге тартуулашы мүмкүн. Анан бардыгына коркпой айта бергиле, бирок силер өзүңөр жооп бересиңер. Анан дагы бирдеке бата берип коюш, ушу балдардын чыгармачылык бийиктикте боло берсин, өркүндөр өссүн. Анан Кыргызстанда ушундай бир куудулдарды тарбиялап чыгарган бир окуу жай пайда болсун. Маданият министрлиги дагы 34 жылдан бери куудулдардын конкурсын, фестивалын өткөрө албай атат. Ошолорго дагы күч кубат берсин, дагы ошолор өткөзсүн өздөрү. Анан Кыргызстанда бир сатира, юмор театр ачылсын. Умно болайык бар. Кол чаап коюңуздар. Жамбыл Камчиев Айша тама. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүмөндөр Абылов Айша тама. Саламатсыздарбы, ардактуу агайын журт. Бүгүнкү жакшы күлкү күнүңүздөр менен куттуктаймын. Кудай бүгүн насип кылган экен. Багы жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген кеп бар. Жакшы адамдын арты менен, мен Рахман досумдун арты менен бүгүн баягы күнү ошто, эме бүгүн бул жерде күлкү күнү болуп отурат. Аны өкмөт тараптан уюштурушпаса дагы ушу куудул балдар Рахмандын окуучулары уулу баш болуп, Тынар баш болуп дегендей уюштурушкан экен, өскүндүгүн өздөрү кесип атат ушинтип. Кудайдын мунусуна да шүгүр. Бизди дагы жанагы Айтыш коому сыяктуу, Манас коому сыяктуу колдон-буттан алган жакшы адамдар болгондо, күлкүгө күйөрман меценаттар болгондо, биздин дагы театр эче ачылып, бизден дагы жанагы
жекеле куудулдар эмес, куудулдарды куудул кылган жанагы сатирик жазуучулар экенин баарыбыз билебиз. Азыркы күндө сатирик жазуучу менен куудулдардын байланышы такыр үзүлүп калган. Аларга да төлөнбөйт, ошон үчүн жазып бербейт. Болбосо бизде жок эмес, ал турмак көп деп айтсак болот, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Биз дагы бир топко бармакпыз, биз дагы кыргыз күлкүсүн бир топ жогору деңгээлге алып бармакпыз деген ойдомун. Силер дагы жөн эле сылтоолоп эле күлө бербей, дааналап күлмөксүңөр деген ойдомун. Эми бүгүн жакшы отуруңуздар, жакшы баалап, жакшы колчоңуздар. Жюриде болуп бергиле деди, биз ушуга кубанычтуубуз. Биз жөн эле бааны көтөрүп, же болбосо жөн эле кое бербейбиз. Силердин кол чапканыңарга жараша коебуз биз деле. Биздин барометрлер сиз болосуңар, силер болосуңар. Ошон үчүн баарыбыз колдоп отуралы. Кут болсун бүгүнкү күн. Рахмат. Кейинки сөз атамдын бир тууган иниси Абдыгапар Разыков абамда. Саламаттар, урматтуу туугандар. Мен көп сүйлөбөйүн. Мынакей өздөр жалаң сатира сүйүүчүлөр, сатирага, күлкүлүү сөздөргө, куйкум сөздөргө калыс баа берүүчү адамдар мынакей келип отурасыздар. Эмесе ушул эмне демексиз? Ушул катышуучуларга ак жол. Эң кыйыны, эң татыктуусу жеңип алсын, ийгилик барысына. Рахмат. Кейинки сөз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Борончу Кудайбергенов агабызда. Мен эңкейип турган кылып койдум. Боюм отурусун сезиле турат. Ассаламу алейкум, урматтуу күлкү күйөрмандарым, убактыңыздарды албайын. Көптөгөн жигиттер азыр өнөрлөрүн тартуулайт. Адам өзү жашоодо эмне иш кылган болсо, ошол көп учурларга чейин ошонун эмгеги улана беретмеспи. Рахман агай тирүү кезинде да ушинтип баарыбыздын башыбызды бириктирип, конкурстарды кандай ар түрлүү жолдор менен ушу ынтымакка бириктирип көп конкурстарды уюштурчу эле. Азыр дагы мына көз өтүп кетсе дагы кайра эле бизди ынтымакка чакырып, башыбызды бириктирип, минтип балдарды көзү өтүп кеткенден кийин да багып атат. Азыр чогултуп кайрачы. Ошон үчүн ар бириңиздер үйүңүздөргө барганда ушул Рахман агайга Куран окуп, дуа кылып коюңуздар. Ушул жаннаттан орун берсин абдан. Өзгөчө бир адам болчу, жүрөгү кенен. Мен жаңылышпайм, азыркы катыша турган жигиттердин 80% ушул Рахман агай өзү тарбиялаган жигиттер, кыздар турушат. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Кейинки сөз кинорежиссер Рысбек Жабиров агабызда. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, калай калк. Эмне дейбиз? Бүгүн мына жакшы күлкү майрам болуп атат. 2005 жылы Рахман Разыков экөөбүз агайым менен ушул жерде уланып күлкү баяны, сахнада куудулдар менен аял деп биринчи чоң фестиваль уюштурган элек. Ошентип чогуу азыр Боке айтып кетмекчи, Рахман агай тирүү кезинде бир 10 чакты фестиваль куудулдар конкурсун өткөздүк. Бүгүн мына ошо Рахман агай өлөр жылы Рысбек быйыл 65 жылдыгын кошуп туруп, Аралаш театрынын 40 жылдыгын өткөзөйүн деп китеп жазып киргенде, бирок ошонун аягына чыкпай, баягы ковид деген бале алып кетти. Бүгүн мен ушунча ыраазы болуп атам, ошол баласы Канбек менен теги жерде турган Сардар уулуна, ошондой эле кызына, ошондой эле мына эң жакын шакирттердин бири Тынар Курбаналиевге кол чабуулары болсун. Ушул конкурсту бир эмес 2 жерде өткөзүп атат. Анан мен буларга суроо бердим да, эмне мындай конкурс кылбай эле эскерүү концертин кылып, сонун кылып койбойсуңар беле десем, азыр балдар бар бузулуп кеткен, акча койбосоң келишпейт деди. Эми канчалык деңгээлде бузулганын азыр оңдойбуз биз, калыстар болуп. Эми көп жерлерде калыс болуп жүрөбүз, бирок калыс болгон адам эч кимге жакпайт, билесиңер. Ба тойдон кетип атканда сразу эле күйөөсү менен аялы машинада сөз кылып кетет го. Мына столу мындай болуп калыптыр. Мына жерде мынтип койсо болмок, тигил ырчыны чакырыптыр, муну чакырбаса болмок депчи. Ансыңардай булар бир төртөө эле жакшы чоң призди алат да.
Анан калганы бүтү Күмөндөр агай менен Жамбыл агайды баш кылып, Борончо көз төш кылып согуп кетет. Биз ошого чыдап, бүгүн Рахман агайдын руху колдосун деп, негизи Кудай өзү колдосун деп ушул жерге келип отурабыз. Сиздердин ушундай залды толтуруп келип берген күйөрмандардын күч кубаты менен, силердин кол чабууларың менен бүгүн кудулар конкурсун жакшы, жогорку деңгээлде өткөзүп алабыз деген чоң ишеничтемин. Бар болуңуздар, рахмат чоң. Ал эми кийинки сөз Тынар Курбаналиев агабызда. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу күлкү көрмандары, сатира сүйүүчүлөрү, бүгүнкү залда отурган жалпы коноктор, баарыңыздарга эң биринчи ушул агайымдын, устаттын көзү өтүп кетсе дагы ушул агайымдын талантын сыйлап, арбагын сыйлап, урматтап келип отурган жалпы коноктор, сиздерге башымды ийип таажим кылам. Ассаламу алейкум, кош келипсиздер концертке. Экинчи бир айта турган сөзүм, араңыздарда ушундай сөз болуп аткандыр. Бул болушу да мүмкүн, себеби концерттен кийин угулат. Мынтип айтсаңыздар мүмкүн да. Абдылда келип койсо болмок экен. Тигилеке Абдылданы чакырып койсо болмок экен деген сөз болмок. Ошол сөз болбосун деп биз Абдылдакеге, мен Жалал Абадта мындан бир 10 күн мурда жолугуп өзү менен жүзмө сүйлөшүп келдим эле. Абдылдаке мен сөзсүз барам деп аттı эле. Бирок эми ден соолук деген ден соолук экен. Сахналаш агайларым жакшы билет. Абдылдаке 2 жылдан бери бир аз жүрөгөр менен бир аз алпурушуп жүрөт. Ден соолукка байланыштуу Жалал Абадтан келе албай калды. Ал киши Жалал Абадта Барпы театрында актер болуп иштеп атат. Мага 2 күндөн бери ушул дуай саламын айтты, келген көрүүчүлөргө ушул нерсени жеткизип кой деп, агайыбыз сөзсүз келмек, ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Конкурсанттарга ийгилик каалады. Ана мен сөзүмү жыйынтыктап бир нерсени айта кетейин. 2015 жылы устатым 60 жылдык юбилейи өтөрдү. Дал ушул залга келгенде балким көрүүчүлөр отураттыр. Ошол убактагы бийлик Рахман агайыбыздын 60 жылдык юбилейин концерт башталарга 2 саат калганда спорт сарай авариялык абалга келип калган деп концерт койдуруп койду эле. Насип эмеске мына өлгөндөн кийин курабай, улабай, басып калбай, жырылбай, нетпей эле далай концерт өттү. Бүгүн өкүнүчтүүсү ошол агайыбыздын ушул залда өзү жок 80 жылдык мааракеси өттү. Анан 70 жылдык мааракеси өттү. Ошону менен урматтуу коноктор, конкурсанттар, силерге дагы бир буга чейин да сахнанын артында айттым. Таймаш деген таймаш. Таймашта катышкан адам жеңгенди дагы, жеңилгенди дагы билиш керек. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик. Келип берген агайларыма, Жамыл байке, Күмөндөр байке, Капараба, Борончо байке, Үрсөкөкө баарыңыздарға ыраазычылык билдиребиз. Рахмат келгениңиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү калыстар тобунун төрагасы Күмөндөр Аболов, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Чоң рахмат жюрилерге уруксат беребиз. Орындуктардан орун аласыздар. Ал эми конкурсанттарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кол чаап коюңуздар, конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Анда биз күлкү сапарын баштайлы дагы алгачкы конкурсантыбызды бул жака чакыралы. Таластык мырза Ошко барып, кудулдар конкурсуна катышып, элдин купулуна толуп, ютубка чыкканда ой азамат мындай кудул көрбөппүз деп элдер жазып, таласка базарга түшсө элдин баары сүрөткө түшсө, өзүн азыр звезда сезип жүргөн сиздердин кол чабыңыздардын коштоосунда Жапар Төрөн сахнага чыккан. Жапар Төрөн. Мынакей ушул биздин устатыбыз, агайыбыз Рахман агайыбыздын өткөндө ошол фестиваль Ошто болду эле. Бүгүн жыйынтыктоочу Кудай буйруса Борбор кала Бишкекте болуп атат. Ушул баардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Баардык конкурсанттардын баардыгы келишти. Кудай буйруса аябай жакшы бийик деңгээлде өтсүн, баарыбыз жакшы даярданып келдик.
мен бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Чындап күчтүү сулчу. Assalamu alaikum күлкү көрмандары. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай күндү алып келген биздин аталарга таазим, кош келипсиздер. Рахмат, анан бул фестиваль биринчи Ошто болду. Баарыңыздар көрүңүздөр. Агайыбыздын арбагы ыраазы болсун. Ошко бардык, ошол жактан баштайын. Түндө бардык, балдар келдик, Ошко келип калдык, шаарга келип калдык дешти. Акырын терезени ачып карасам, улица деп коет го, үйдүн номуру менен көчөнүн аты чоң кылып эле дубалга жазылып турат да. Анан гостиницаны иштеп аябай айландык. Анан көчөлөрдүн баардыгы окшош экен деп жатып алгам. Эртең мен турсам көрсө снос деп жазып коюптур. Снос 2, снос 3, снос 4 деген көрсө ал 4 метр кызыл сызыкка чыгып кетти деген. Анан кыргыздар кандай ач көз болуп атат, 4 метр чыгып кеттир деп күлүп койгом да. Фестиваль 4 күн болду. 5-чи күнү үйгө келип, Таласка келип, таксиден түшүп үйгө кирип атсам, жана жазуу мен дубалымда жазылып турат. Снос 19 деп. Мен айылда жашайм да, көрсө бир эле огород жылып алыптырмын мен. Анан Ошто азыр мэр баары менен ызычы болуп талашып жылдырап атат го. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле жылап атабыз, мэри жабы эле. Бизде Таласта ушундай го, бирөө иштеп алса баардык иштеп алып өрөт, бирөө эке таштамса баарысы алып өрөт. Азыр бирөөбүз жылдап эле ошого карап эле жылап атабыз бүтүп эле. Мэрди күтпөй эле. Анан бирок Ошто аябай меймандос эл келет экен, аябай сыйлашты. 5 күн жүрдүк. Бир бала жүрдү биз менен эми күнүгө Жапар аке чайга барабыз, ушундай сыйлашат экен го. Жапар аке десе, мен аны биз Таластар ушундайбыз го, барган жерде бир жерде басакалын келип ушунтурабыз го. Мен аны брешке деп алгам го. Башына минип чакырып, кийинки күндөр брешке деп чакырып. Жаман уят болдум, кетип атканда сурасам менен 10 жаш улуу экен. Бирок меймандос эл экен, ошондо билгиспейби ака. Бизде Таласта андай эмес го. Таласта бизде мындай. Бир улуу эле аксакал кетип барса, жаш эле бала. Ата качып коңузчу өтүп кетейин десе, ата дагы эне көт. Десе рахмат ата деп өтүп кетип беребиз бизде ушундай. Өлө сыйлашты, бирок меймандос эл экен. Фестиваль 4 күн болду. Анан ушундай гран-прилер тапшырды. Аябай меймандос эл экен, мен ыраазы болдум. Баш байгени 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду өстүн бала деп өздөрү алышты. Меймандос эл экен деп атканым го. Анан жана азыркы балдар айтып атпайбы, звезда деп чындап Ош эли негизи куудулдарды жакшы көрөт, мен жакшы билем. Мен көп жылдан бери сахнага чыкпай калгам, Ошко бардым эле, ушинтип 10 минут выступать еттим, ушундай көтөрүп, азыр YouTube'да звезда. Ошто азыр, Ошто ким звезда интернетте? Мэр. А? Бишкекте ким? Нурлан Ботуев. Таласта ким? YouTube'ду жарап атабыз. Таласта мен. Буга чейин мен билинбей жүргөм, былтыр Көкбөрү Таласта аябай өнүккөн го, жана жеке чыккан Аватар деген атты билесиздер, э? Аватар деген ат аябай акылдуу ат го. Былтыр ошол 1-чи орунда турчу да. Мына 2 майрамдан бери Көкбөрү болбой калды эле, 2-чи болуп мен 1-чи болуп калдым азыр. Анан аябай кызыктым, биз негизи чыгармачыл адамдар ушундай нерселерге аябай көп кызыгабыз го. Бир күнү барып көрөйүн дедим да, Аватар ат чындап акылдуу бекен депчи. Чындап барсам, бир жерде жайылып жүргөн экен. Укмуш байлашат экен, мен жебеген сабиз 24 кышы менен алма жейт экен. Анан акылдуулугун айтып берейин да, мен аябай карап отурсам, мынтип кулагы тикшип бир жакты карап калды да. Анан карасам, нары жактан бир бээ чыкты. Жаштакай бээ экен. Жок, жаштакай дегенде немеде? Чистокровный экен да, анан. Бирок бооз экен да. Мына бүгүн эртең тубайын деп аткан бээ экен да. Эми акылдуулугун карасаңыздар, тиги Аватар ат да, эркек тийишти окшойт деп. Депчи. Тиги бүгүн эртең тубайын деп аткан бээ митти го. Десе Аватарда деп алып кетип калды. Акылдуу экен. Эми бүгүн фестиваль, бүгүн Оштогу фестиваль мындай болгон жок. Ошто фестивалда формат башка болчу, жюри болгон жок, эл болду да. Бүгүн мынакей калыстар бар экен. Бүттүк мен устаттарым, агайларым, таазим сиздерге. Ана Кыргызстан мондай жакшы сөз бар го. Кыргыз эли улууду сыйлап келген эл дейт, э? Бүгүн катышуучулардын арасында эң улуу мен экем да, сиздерге айтып атам да. Акындарда деле улуусуна берет го.
Анан улуусуна деп мага берип анчалык барбайсыздар, а? Эми өзүңүздөр эми байкайсыздар деп атканым го. Мынау эми фестиваль деген башкача экен. Жөнөкөй концерт жакшы. Катышып коюп кетип калып фестивалда кыжалат болот экенсиң. Эмне гана кылган жокмун мен унутуш үчүнчү. Өмүрү кусулу жок жүргөн мен азыр дарат менен жүрөм. Жок, чын утканга аракет кылат экенсиң да. Анан ал эчтеке эмес, жума намазга бардым. Биринчи күнү. Жок, чын. Өзү жума биринчи күнү эмес экен го, 5-чи күн экен го. Мен жума биринчи күндөн башталат десе эле касиеттүү понедельник деп жүрөм. Биринчи күн жума намазга бардым, барсам эч ким жок. Ана булардын баары бир жака кетишкен окшойт деп коем. Анан кирип барсам бирок мечиттин ичи сонун экен, ушундай башка чагыра кирсең чыккың келбейт таптаса экен. Анан монда кире бериш жерде 5 саат илип коюптур. Эмне мечитке баргандар билесиздер, э? Чоң кымбат саат экен да. Бирок 5 тең туура эмес экен. Биле атсыздар, э? Бирөө 5,5, 2,5, 6, 10 деп турат. Анан коем атайын келгендей намаз окусам дагы бир аз сооп таап алайын деп тууралап кеттим ошо. Көрсө мен кийин сурасам ал намаз убактысы экен. Мен билбесең ошода. Анан бардык аракеттерди кылдым. Анан бүгүн Кудай буйруса биринчи жолу чыгып атпайм мен. Буда Кудайдын дагы немеси дейм да. Ошондо ой менен чыктым да биринчини алам дегендейчи. Анан мен бир кызык айтып берейин, убактыңыздар бар, бизде убакыт аябай аз. Мен өзүмдөн эле мындай жерде көп нерсени айтканга жетишпейт экенбиз. Мен былтыр эле өзүм байкем келин алып той берди да. Ошодон эле болгон кызык окуяларды айтып берейин. Байкем келин алды. Ону үкөмдө жинге тийип, жөн эле Балтабайкенин кызын алып ал десе болбой, бир миллионердин кызын алып алды. Миллионер эмес, миллиардер экен, короче, билдик. Анан 2-3 күн өткөндөн эле келин чыкты, свадьба беребиз деди. Мен тамадам да айттым, байке кой, свадьбага деген өтө канча деген ысырап, анын баардыгын көтөрө албайсыз. Деги жатыңызда жок, мен жакшы билесем. Ой, эл эмне дейт? Беребиз деп беришти. Анан болгон фасолдун уругуна чейин сатышты. Ал фасолдун баардык туугандарын чакырып туруп эле тууган чакыры кылды эле фасол ошол жерден эле түгөнүп калды. Анан экөөбүз ресторанга бардык. Ресторанга барсак байкем айтты, Куда менен сүйлөшүп койчу, канча киши келет экен десе, Кудага чалып атат мен телефон менен. Куда свадьба берейин деп атабыз, канча киши алып келесиздер десе, Кудасы аз эле болуп барабыз деди. Аны азыңар канча десе, 100 деди. Таласта аябай катты келсе 20-30 эле киши келет го. 100 деди эле байкем давлениеси көтөрүлүп кулады ошол жерде. Аны апарып больницага алып бардым мен кайра. Больницага апарсам бир тааныш эчкен беле айтмай, байкем ушундай давлениеси көтөрүп кетти, текшерип берип коюңуз десем, ал эжекем дагы үйүнү чыкпай калыптыр да, тамагы ооруп, жапар деп сүйлөп калыптыр да. Анан алып кел деди, киргизсем, байкем дагы өзү мага бир куудул сыяктуу киши кирип келип отурса, эжекемдин тамагы ооруп атат да. Байкемди карап туруп, чечиниңиз, тамагы ооруп атат да. Чечиниңиз десе, байкем анын тамагы ооруп атканын билбейт да, түшүнбөй алып мынтип коет. Сизчи деп коет. Байкем да ушундай киши да. Анан үйгө бардык, тойго даярданып атабыз. Ал жеңимден улуу абысыны бар, адан улуу жеңем. Жаман ушундай тойго көп бара, шээрине да эле жүрөт, негизи аял заты башты жууган сайын чачы түшө берет экен го. 3 эле чачы бар өзүнүн, 3 эле чачы бар. Жа жөн жүрбөй минтип жүрөт, мен абысыным той анча эмес болуп калса экен деп коет иши. Анан мага митет, 3 эле чачы бар. Кайыным, чачымды өрүп алсамбы же түйүп алсамбы деп коет. Билбейм, жеңе өзүңүз билиңизчи десем, жууп алайынчы деп жүргөн, жуу деле дагы 2 чачы, 1 эле чачы калды. Анан мага минттим да, мен да күлүп, жеңе, тойго кантип барасыз десем, митип коет, чачымды бүгүн тойго жайып алайынчы деп. Анан той күнү болду, той күнү эрте менен эрте жеңем айтты, бар сен тамадасың, концертте жүрөсүң, жана сулуулук салонуна апарып мени сулуула деп. Жеңем өмүрү айылдан чыкпаган, апарып сулуулуга салонго барып, чачын красить этип, прическаны жасап, макияжды берип, жаңы көйнөк туфли алып берсем, жеңем такыр башкача болуп калды да. Анан кирип барсак, ресторанга кирип барсак, байкебиз ресторанда эшиктин алдында турган экен. Байкем жанагындай өңдү көргөн эмес да жеңемди вообще. Байкем минтип коет, жаман көзгө жылы учурабасың, каерден көрдүм эле деп. Жеңемдичи. Ошентип той башталды. Кудалар келди, кудалардын баары лекустар менен келишти, кирдик, башталды. Байке жүрүңүз кирейин десек, ресторанга кирсек, столдун жартысы жок. Келбей калган.
ана мейлде баштап тұрған құдаға сөз бердім. Құдаға сөз берсем, құдам айтады, айналайын талашты құдам, 100 болып келебіз деделік барыбыз келе алған жоқпыз. Жол алыс екен. 40 еле болып келдік. Бирок 40-ыбыз құр келген жоқпыз. $1000 $40,000 алып келдік. Деп конвертті беріп тұрып 2 жаш бақтылы болсын десе, байкем минті ғой. Құда 2 жашты қой тұрыңызшы, беркі 60 қачан келеді деп қойды. Ошентип той аябай қызық болды. Эми биринчи мен деп атам, Құдай буйруса жанагы биринчи чыккандай ал бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Жапар. Бүтү. Ана мен сурадым союз. Досторманчы мен кантип биринчини алсам болот десем, бардыгы ниетке жараша болот деди булар деле. Анан ошо ниетке жараша деп, мына калыстар тобуна деп бир кой союп, кафе даярдап койдум, ошо чайпайын даярдатып берейин. Жапар. Мурда эркин сүйлөп жүргөн кудулдарды мондай жарышка коюп койсоң, мындай сүйлөп калышат экен, мындай болупчу. Мен катышкан эмесмин, ошон үчүн мен эркин эле мындай эле жүрөм дегенде. Келиңиздер, сиздердин шаңдуу жана шатыраган эле кол чабыңыздардын коштоосунда экинчи конкурсатыбыз Көлдүк жигит Насият Дыйханбаевди сахнага чакырабыз. Рахман Разыков агайыбыз тирүү болгондо азыр быйыл майда 70 жашка чыкмак экен, агайыбыздын 70 жылдыгына карата. Мына ушундай чоң агайыбыз андан кийинки куудулдардын алыптарынын арасына кошулуп келаткан Тынар Курбаналиев агайыбыз жана ошондой эле досубуз Канбек Разыков экөө биригип жакшы куудулдарга жакшы шарт түзүп берип, мондай конкурс кылып, жарыштырып, жаңы программа даярданып келгиле деп мондай жакшы эме дем күч берип атат. Буюрса концертке даярдык жакшы. Эң биринчи конкурентим Болсунбек Стакеев, анан Илья Заманалиев. Чоң рахмат. Өткөндө Ошто концерт болуп агайдын. Ошто өткөрдүк эле, ошондо ата деген ырымды ырдай албай, такыр биякта конкурсанттар көп болуп, убакыттагы саналуу экен. Анан азыр ырдайын десем, азырда убакыт жок экен. Ырдай албайт окшойм. Соке, алып койсуң. Кече ошол Ошко барып, мен дагы ушул конкурсант болуп катышып, биринчи местаны алдым аягынан. Элдин баары мени куттукташты. Бияка келсем, Бишкекке келсем, үйдөгүлөрдүн баары биринчини алдың аягынан деп аябай куттуктап күтүп туруштур. Аэропорттон түшсөм, бардыгы куттуктап үйгө барып чай иштик, тамак иштик. Анан аялым айтты, сенин ушул утуп келгениңе мен сага белек даярдап койдум эле. Экөөбүз Дубайга барып эс алып келели деди. Хорошо деп Дубайга билет алып, экөөбүз даярданып, кийимдерди даярдап кечинде отурсак, мага бир ой келди. Эми элдин баары эле Дубайга барып атышпай, азыр Дубайга барган мода деле болбой калды. Андан көрөк могу Турция деле жакын го. Ошол жака эле барып келбейлиби деп. Аялым айтсам, аялым макул болду. Хорошо деп экөөбүз кийимдерди жыйнап, Дубайга эмес Турцияга эле учмай болдук. Жатсам аялым кечинде айтат, Турцияга барып эмне кылабыз, акча көрөт, андан көрөк могу элдин баары Өзбекстанга барып келип атыптырго. Ошол жака эле барып келбейлиби дейт. Макул деп Өзбекстанга баралы деп кийимдердин баарын алып, Өзбекстан ысык да, жука кийимдерди алып даярданып отурсак, мага бир ой келди, эми Өзбекстанга караганда могу Казакстан жакыныраак эмеспи бизге. Караганда жака бара келебиз, Шымкент жакты бирөтөлө көрө келебиз. Деп анан жатып экөөбүз Шымкентке барып келели, Казакстанга барып келели деп бир аз акчаларды даярдап, кийимдерди даярдап отурсак, аялым айтты, Казакстан деле мояктабы. Казакстанда природага караганда биздики жакшы эмеспи? Андан көрөк аларчага эле барып келбейлиби? Аларчага барып эс алып келели деди. Хорошо деп анан аларчага баралы деп, тем более акча да аз кетет деп, аларчага даярданып баралы деп атсак, TikTokто аларчада ремонт болуп атат, ар жака машина киргенге болбойт деп новостин көрүп калдык. Мен айттым, эми аларча ремонт болуп атыптыр, андан көрөк тайкем чакырып деле, ошонун үйүнө барып келбейлиби? Жакыныраак ак өргөгө. Десем аялым, хорошо, анда ак өргөгө барса, ак өргөгө баралы, жакыныраак эле экен. Такси деле аз алат дегенде макул деп ак өргөгө даярданып атсак, мага бир ой келди. Ак өргөгө барбай эле бир баш жере калып эле үйдө жеп жатпайлыбы?
Баягы 2-3 күн күндө ысыды го. Анан кийин ысыкта баш жыра калалы десем аялым айтат, эми сен базарга темселеп ысыкта барбай эле койчу. Андан көрөк мен курдак жасап бербейинби дейт. Анан макул деп курдак жейлдеп жатсак аялым айтат, эми эт алып келиш керек да дейт. Анан мен айттым, эми этти жеп эле атпайсызбы? Азыр кафелердин баарында эт тамак, чай ичип эле жатпайлыбы? Ошон чай ичип жатып алдык. Кол чаап коюңуздар. Насият Асаналиев. Рахмат досым. Келиңиздер, анда эмесе кийинки конкурсантты чакыралы. 5 абышка 5 кемпирдин 1 абышкасы келинчеги менен Кубаныч Металипов Айша атамдын уулу Элмурат Металипов Чынара Рысалиева. Кол чаап тосалабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, ыргүлкү көрмандары. Кудай буйрса мына минтеп Борбор шаарында Рахман Разыков агайыбыздын 70 жаш юбилейине арналган чоң кудулар сынагына келип отурабыз. Оштода Чынар көкөз бир жакшы юбилейлик номер берди келе. Бул жака дагы бир жакшы номер даярдап келдик буйруса. Бардык конкурсанттарга ийгилик каалайбыз, бар болсун дейбиз. Буйруса калыстар өздөрү баалап, өздөрү жакшы баа берет деген ойдобуз. Баарына ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен ушул больницанын главврачы болуп иштейм. Больницага келгенде кыйкырбай, бакырбай, тынчтыкты сактап, сабырдуу болуп келиңиздер. Бүгүн абдан көп келипсиздер. Мырзалар 7-чи кабинетке өтөсүздөр, айымдар 1-чи кабинага киресиздер. Чечинип келгенди унутпаңыздар, мен баарыңыздарды бирден текшеремин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Чечинип келиңиз. Чечинип келиңиз. Мен баарына айтамын. Эшиктин кире электере өзү жазылып турат. Кире бериште, эшикте, коридордо, бардык жерде чечинип кел деген жазуу бар. Бутуңузга бакыйла кийип келиңиздер. Чечинип кел. Чечинип кел. Чечинип кел деген түшүнөсүң? Чечинип кел. Бир айтканды укпаган кандай бала? Доктурга келгенде өпсүп кийинип келет. Бардык сумкаларын кошуп көтөрүп. Чечинип кел. Чечинип кел. Мен сага кыргызча айттым. Чечинип кел. Эжеке. Доктурга келгенде чечинип кел. Түшүнбөй жатса мен эжеке. Чечинип кел. Чечинип кел деп атам мен сага. Кыргызча айттым го. Кандай адам бул түшүнбөгөн. Мына биз эл үчүн иштеп атабыз. Ушул сиздердин ден соолугуңуздардын камын көрүп иштеп атабыз. Күнү түнү уктабай, түнү менен больницада жатып калып иштеп атабыз. Чечинип кел. Чечинип кел. Эжеке, бир эле минут. Сага эмне кыргызча түшүнбөй атасың, орусча айтыш керекпи? Разденемся, потом загади. Чывачка. Чечинип кел. Чечинип кел, бир айтканды түшүнбөгөн кандай? Кандай адам эми кандай түшүндүрөм буга? Мына азыр өнүккөн заманда жашап атабыз туугандар. Туурабы? Мамлекетибиз бизге бардык шартты түзүп берди. Мамлекетибизге рахмат, биздин президентибизге рахмат. Чечинип келди. Чечима. Алдагы бутуңа вакила кийип келбейсиң. Кирейин. Ал бутуңдагы мен кайерлер бардым сен? Эч абарга жок мен. Не кыйкырасың? Чеч. Догурум бар. Тек койсо муну. Билгени кылат. Атың ким? Элмурат. Фамилияң? Металипов. Отчествоң? Кубанычбекович. Тогурмай. Туулган жылың? 1987. Айың күнүң? 15 октябрь. Неге туулдуң? Билбейм. Жашаган жериң? Жалал Абад. Үйүң? Жаңгы жок 32. Кайерің орыйт? Менинби? Капыстан бир жериң эжеке ооруса биз жооп бере албайбыз. Гарантия жок. Сени ушул адреске алып барып таштайбыз бир нерсе болуп калган болсо. Мен эчтеке болбойм мен. Нормально элем. Өзү кайерің орыйт сен? Ошону айтайын деп атпа. Мен эч жерим оорубайт. Десолом чоткий мына. Оорубасаң неге келдиң? Чоткий десолугум. Оорубасаң неге келдиң? Ошону айтайын деп кайра кайра чечинип келип атпайсыңбы? Доктурга келгенде чечинип келиш керек да. Сиз главврачсызбы? Ооба,
Bayınsanın gıbraçı ol işte. Ошол силер байынсаңыздарга 3 камаз көмүр алып келгем. Ошол кайра төгөйүн деп, ошол сураар кирген. Bayını uşunday. Сен Bayını uşunday soğulat kayı ver kaman. Elmurat Mitalipov. Келиңиздер аны эмесе Мургаттык жигит кол чабуулардын коштоосунда жаңыдан ушул сахнага чыгып келатат. Мүмкүн болсо мындай күмөндөр аштамай айткандай мындай колдо көрсөтүп турасыздар. Мирлан Аблечев кол чаап тосулабыз. Арбаңыздар керемет кечиңиздер менен кичи мекенимен ушул улуу мекениме келип, улуу элиме кызмат кылайын деп сиздердин алдыңыздарга чыгып турган учурум тазим кылып коюн уруксат этиңиздер. Ай рахмат. Бүгүн кудулдардын эң кенжеси катары Кудайым насип эткен экен алдыңыздарга чыгып олтурабыз. Сонун мынакей эл толуп келгениңиздер. Себеби мен өзүм Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясында дагы иштейм. Анан биз көпчүлүк жүрөбүз билесиздер. Бизде эстрада, фольклор, ансамбль. Мындан 2 жыл башта Жалал Абад облусу боюнча гастролдоп, Токтогул шаарына барсак, реклама жакшы болбой калганбы? 600 кишилик залга болгону 12 көрүүчү келди. Дагы ар жерге отуруп алышыптыр. Анан биз билесиздер көпчүлүк жүрөбүз. 3 автобус артист барганбыз. 74 артист. Көрүүчү 12. Сахнага да чыгардан алдын Жамбыл Камчиев агайыбыз бар. Агай толкунданып атам, коркуп атам десем, "Мей" дейт. А мен биринчи жолу келчүм агай Токтогулга десем, "Коркпо Мирлан" деди. Десем, буларга караганда бүгүн көппүз биз дейт. Ошон үчүн бүгүн сиздердин көп экениңиздер сонун биз үчүн. Анан мен чын эле Мургаптан болом. Бизде Высокогорье деп бийик, эч нерсе өспөгөн жер, алма, өрүк, коон, дарбыз деген нерсени биз сатып жегенбиз. Бышкан мен ушака келип көрдүм, Кыргызстанга келип. 2016-жылы студент болуп келген, анан Баткенге бир досубуз үйлөнүп калып, болгондо дагы өрүк сезондо барып калыппыз да. Өрүк аябай бышып турган учурда барган экен элек. Тойго барганбыз, мен тойду унутуп калып, өрүк бактаралап жүрөм. Мага кызык болуп атат да. Барып алып эле ак өрүгүн да жеп атам, кызыл өрүгүн да жеп атам, жулуп деле жеп атам, түшүп калганын деле алып жеп атам. Көп өрүк жегенден кийин чаңкатат экен ал. Ширин нерсечи. Карасам крандан суу агып аткан экен, эми билбейм да. Баклажка 1 литр сууну алдым да артынан сууну ичип койдум. Жарым сааттан кийин ичим 2 жолу гур деди. Оорунун жакшысы болбойт да, бирок эң жаман ич оору менен тиш оору да. Мына ол акыбал любой адамда бир жолу болгон да. Тер кеткен. Барган сайын көзүм чоңоюп кетип атат. Баягы жакты таппайм да. Үйдүн ээсинен сурасам, лелекте 2 кошуна бирди салып ортолукка. Өткөн кеткен кире бербесин деп култап чоң таштын түгүнө ачкычты коюп коюптур. Ишенсеңиздер ушундай акыбалдан бак кы деген тамгалар бар го, күчөнүп айта турган. Ошол тамган айтсам уже кетип калат да. Баягында кандай жаксыңарбы деп антип баса албай айтам уже мен. Ашка дел ошо аны жанына барып катта ташты көтөрсөң түгүндө калит бар деди. О катта ташты көтөрсөм мен келе беришим керек. Бүтөт ошол жерден ишим. Дагы жакшы өрүк бак сонун экен, чоң экен. Ар бактын түгүнө барып жер семирчиш коюп жүрөм ошол жерден. Кийинки жылы досум жалат, быйыл өрүк зор болуп атат дейт. Эч качан оорубаңыздар ошон чындалайым. Рахмат. Анан мен Рахман агайыбыздын бир сөзү бар эле, кээде адамдарды күлдүрүш үчүн логикадан чыгып кетиш керек деген да. Анан мен өзүмчө бир ойлондум, мен кудул агайларыбыз барыбай элге күлкү ден соолукту мүлкү дейт.
Güldürүп элдин ден соолугуна кам көрүп, иммунитетин көтөрүп жүрөт. Анан чын эле ушу кудул агайларыбыз, кудулдар дары болуп калса кандай болот эле деп ойлодум да өзүмчө. Сиздер элестетип көрсөңүздөр, мен туура эле элестеттим окшойт дейм да. Мына Болсубек Исакеев деген 5 тапандагы акебиз бар. Билесиздер, толлук киши, бардык жери май. Бу киши вазелин болот эле да. 140 килограммдык вазелин. Бир алып келип койсоң өмүр бою сыйпанасың. Анан Каныбек Разыков акебиз көрүп атасыздар, түптүз кирип, түптүз чыгат. Бу киши шприц болмок. Өкүл баласы Ильяс Крутой, билесиздер, арбайган. Ал ошол шприцтин инеси болот эле. Дагы бир өкүл баласы Канат Мадымаев деген Парадис акем. Бир туруп эле өкүл атасы Каныбек Разыктын колдугуна кирип кетет, бир туруп Тынар агайыбыздын колдугуна кирип кетет. Бул градусник болот эле. Ильяс Иманалиев деген кудул акебиз бар, билесиздер, чоң костюм кийип алган. Бу киши деле аптекада сатылмак. Свеча болмок. Ал эми Борончу Кудайбергенов агайыбыз отурат, билесиздер. Бул киши чычкандар болот эле. Тынар Курбаналиев агайыбыз торпокторго берген дары болот эле. Жамбыл агайыбыз бардык оорулардын алдын алган антибиотик болмок. Айтор ден соолугуңуздарга дайыма пайдасы тийген. Ошондо да сиздердин ден соолугуңуздарга кам көргөн инсандар болмок экен. Бир кол чаап коюңуздар агайларыбызга. Рахмат. Анан мен көбүрөөк Рахман агайдан ушул поэзия багытында сабак алып калган жайым бар. Агайды ошо дисктен көргөндө, ушул сахналарга чыгып үйрө окуганда аябай суктанып мындай көрсө элем. Агайга арнап жазган ырым бар. Бүгүн ушул жерде окууну туура көрдүм. Устатка кат деген ырым окуп берейин, уруксат этиңиздер. Устатка кат. Тез союздан кадамыңыз ташталып, эмгегиңиз аралаштан башталып, эгемендик жылдар менен тең чыгып, эл күлкүсү жашап келди таш жарып. Бешилик деп топту түзүп жаркыган, 5 тапанды алып чыгып артынан, 5 абышка 5 кемпирди жетектеп, 5 айрыңыз алкыш алган, калкынган. Өткөрүлүп фестивалдар катарынан, бири кодул, бири ырчы деп аталган, эмгегиңиз эл дилинен түнөк таап, жан элеңиз калың элден бата алган. Сатира же тамсил жазып тынбаган, китеп кылып канча ырды жыйнаган, чындык үчүн тайманбастан эч кимден сиз элеңиз саясатты сындаган. Келечеги кыргыздын ураганын, көрүп туруп ошондо чыдабадың, о эсимде агайым кыргызыңдан баратабыз кайда деп сураган. Көч кервени улам кемип кыркылып, үзүлгөнүн улап кайра ыркылып, тоону жарып чыккан өңдүү оргуштап, көөдөнүңдөн жарып чыккан кыйкырык. А бүгүнчө мендей болуп канча шакирт жаш калып, ээрчип жүрүп канча шакирт такшалып, күлкүңүзгө сугарылган көздөрдүн карегинен турат агай жаштан. Өчпөс болуп сахнасында кыргыздын, бүгүн турат Рахман деген ат калып. Мырза. Келиңиздер, аны эмесе алдыңыздарга кайрадан чакырайын. 5 тапан кодулдар тамаша тобунун бир тапаны, чоң тапаны Болсунбек Исакеев, Кожо Жакпаров. Кол чаап салабыз. Көзі тирүүсүндө дагы көптөгөн кудулдардын башын бириктирген да. Анан көз өткөндөн кийин дагы ушинтип жаркын элеси баарыбыздын башыбызды бириктирип аткан кези, чыныгы кудулдук өнөргө өмүрүн арнаган адам экен. Мына
азыр дагы бир эмес бир жылда 2 жолу таймаш болуп атат. Ошто да болду. Бул борбордо эми баягы точка деп койчу эле, точкасы коюлуп аткан кези. Анан эми жалпы кыргыз элинин сыноосунан өтүп ушундай бир зор таланттардын жарышы болуп атат. Мен эмне дейм, таланттардын баарына ийгилик каалайм. Элге жагымдуу, элдин көңүлүн көтөргөн, сонун позитивный тамашаларды айтып, элдин иммунитетин көтөрсүн, элибизде күлкү болсун. Баарына жакшылык каалайм. Нормально, да. Да, меня видно? Давайте, похлопаем, что, нормально? Да, всем привет. Всем привет. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Мы находимся в Москве, центр Москвы. Как все видите, у нас сегодня мы приехали, чтобы получить интервью от наших мигрантов. Да, достор, біз Москва шарындабыз. Москва шары Кыргызстандын 8-чи облусу. Биздин ушул бир туугандарыбыз, досторубуз, мигранттар кандай жашайт Москвада, эмне жумуш менен алек, кандай жумуш кылат, полный строго чыга алабыз бүгүн. Полный строго чыга алабыз. Assalamu alaikum. Алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы. Кыргызсызбы? Эмне болуп турам? Кыргызсызбы? Ооба. Монгол окшош экенсиз. Чыңгыз хандын кесепети да. Каяктагы нерселер үзүлөсү. Сен кыргызсыңбы? Мен кыргызмын да. Сен деле кыргызга окшобойсуң го? Анан? Өкүл атаң орус го дейм, а? Сенің жаман тамашалажырсың. Мен сыртымдай орус, сарыга окшосом дагычы, бирок мен жүрөгүм кыргыз деп сыгат. Кожаң орус деп сыгып атпайбы? Жакшы болсоңуз. Мен местемден сен туруп алыпсың да, шипир өтүш керек да. Мен билек сизге суроо берейин дедим эле. Суроо менен кайрылайын дедим эле да. Кой суроо. Журналистсиңби? Кой. Жок, мен журналист эмес, мен блогермин. Блогер? О, при чем здесь журналист? Мен блогермин. Не суроо? Не, блогермин десем эле дейсиз, журналист десем, мен койчу дейсиз. Эми журналисттер мындай калыс айтпайт го азыр. Неге? Өзү кожоюндардын сөзүн айта берет гана, ошого блогерлер мындай даан айткан үчүн мейлдик. О, ошо биз блогер. Сен жашырыш жок. Бирок суроо кайрылайын сизге. Кайрыл. Атыңыз ким? Кайсы атым? Кыргызстандагы же Россиядагы атымбы? Жо, негизи сизди эмне деп чакырышат? Мен айылда Кыргызстанда көчөр чын атым. Көчөр? Көчөр байке. Көчөр байке. А бул жакта бирок мен Тазабек деп коюшат. Тазабек? Неге Тазабек? Мен таптаза шыпырамда карашты мен. Носки чен жүрө берсең болот деген эле.